Ço. Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızlar bu kumanda gününüzler menen. Bugün biz sizlerge Rossiyadan kelgen beylerdi gösterip berебиз. Beyler baytarlar. Çıkarılışsızdı görüp durumuzlar. Az Bişkekке жақын жерде Ленинский айылына келip түшкөн. Şu yerden көрсөтүп атабыз. Başında эле айтып коелу. Бейлер, кулундуу бейлер, боз бейлер, анан байталдар бар. Бөлүнүп турат. Могул жерге батпай бөлүп көрсөтөбүз. Бирок бир чыгарылыш болуп чыгат. Көрүп туруңуздар. Могул жерде могу биринчи көрсөтүп аткан жерибизде байкелер бир кулундуу, дагы кулундуу бейлер бар. Анан калгандары боз бейлер, Могул жерде 2, 4, 6, 8, 10, 11 баш ондай бейлер бар, Кана мени карап келатат бейлер. Жылкы багам Россияныкы десеңиздер, кана көрүңүздөр. Şu круглый год талаада жүргөн бейлер. Эми ушул жердегилердин жаштарын айтып коеюн. Көпчүлүгү 5-6 тууганга чейинки бейлер. Мисалы мыногу мына жаш бей көрүнүп турат, Анан бир ошо көк боз бей жүрөт, ошонун жашы чоңураак деди. Калгандары мына 2-ни тууган, 3-тү тууган, 1-2-ни тууган, 5-6га чейинкилер экен да. Ошо боз бейден сырткарылышчы. Мына бей көрдүңүздөр, бирок өтө күчтүү бей экен бул дагы. Баалар дароо айтып коелу, келишимдүү бейлерге, жылкыларга карап, байталдарга карап, кулундуу, кулунсузуна, боз эмесине карап чечилет. Сиздер муну экран астынан номерлерге чалып туруп сурайсыздар, же Ленинскийге келип көрөсүздөр байкелер. Бул жылкылардын породаларын айтып коелу, мына көрүп турасыздар, мына ондай ар түрлүү порода, Орлов, Будён, ар кандай порода дейт. Эми биздин азыр Кыргызстанга билесиздер, Россиянын бейлери, жылкылары өтө келишет. Анткени мунугу чоңдугу, анан күлүктүгү, породалыгы биздин бейлерге караганда жакшы. Азыркы биздин улактарга, жергиликтүү улактарга көбүнчө ушул жактан ташылган же ушактан келген бейлердин балдарынан улакка көп чыгып атат, Көрүп атасыздар мына. Айтор ушундай бейлер, круглый год. Эми Россиянын жылкыларында Орлов, Данчак, Будён, Европа ушулар аргындашкан же болбосо таза кандуу ушундай. Бирок кандай болсо дагы көбүнчө кан бар, күлүгүрөөк, ошон үчүн и габарит дагы бар. Ошон үчүн ушулар бизде Кыргызстанда ушундайларга спрос көп. Мына мунулар жаш бейлер экен, мына 1, 2. Ушулар английский окшойт, Мына английский аралашкандар экен. Мисалы мына жаш бей көрдүңүздөрбү? Мына тай, бул, Кунан байтал. Ушулар эми биринчи туп болду. Мисалы муну көрүңүздөр, же Кунан же бышты. Жаш. Байкелер, мына сарайдын ичинде дагы жаштары бар. Эми освещенияны түшүндүңүздөр, эми сарайдын ичи көз менен көрсөңүздөр жакшыраак көрүнөт, болбосо анча көрүнбөйт. Мына азыр мына караңыздар, 1 жашар, 1,5 жашар, Кунанга чейинки эркек тайлар бар экен. Булардын да баалары келишимдүү. Азыр ары жакка өткөзөм да көрсөтөм мына. Көрүп турасыздар, сиздерге да бир жакшына тайлар келиптир. Булар да ар кандай порода. Мына ол жерден азыр таят да, көрдүңүздөрбү? Келип алсаңыздар, ушул жерде 4 баш эркек тай бар мына. Бойлору бийик келишип турат. Буларды эми келип көргөнгө жетпейт. Мына могул жактан өтүп көрсөтөйм. Сыртка чыгара албайсыз, чыгарса качып кетет. Тура түшүнөсүздөр. Мына жерден карап көрүңүздөр эми. Кандай сонун тайлар, Мына жерде кашка, жерде тору, таяк көк кашка, көрдүңүздөр? Бойлору 1,45 чыгат ошулар, Кайсы? Мына жерде чоңу, ар жакта. Ошо Кунанбы? Кунанбы ошол? Ошол 2 жаш. Калган полторашкалар, Мына тору тайды көрүп коюңуздар, тору тайды. Мына жерден сыны өтө күчтүү экен, мына көрдүңүздөр? Машалла. Могунна көздөрү коён көз болуп башкача экен. Булар кармалган эмес, Сразу үйрөтөсүздөр. Жалын кыккансыздар, укошка кыласыздар, машалла. Мына жерде нак көрүнүп атат, эми көрүңүздөр мына жерде. Ушунун бою 1,50. Башы кочкор баш экен, гарбаносу бар. Тумшук. Ашы 1,60, Видеода билмеш мүмкүн да, ушунуку 1,60 экен байкелер, Келип көрөсүздөр ушунда. 1,60.
Buyursa ekинчи бокс таракка келдик. Мына экинчи ушеде турат байкелер, көрүп коюңуздар. Ушул жылкылар, ушул бээлер, жээде качка сулуу красавицалар, бул жакта жашырактары көбүрөөк экен. Мына кулундууларын көрүп турасыздар. 5-6 кулун турат ушеде. Бозде жээде качка мындай сулуу жылкылар, Мына. Ана жакшылап көрүңүздөр, бул жакта 15 баш ушундай жылкы бар экен, ургач, мына сулууларды көрдүңүздөр. Акалтекинби, эмне олор, Мына сулуулугун караңыздарчы, кандай сонун, мына. Аппак көзү дагы башкача. Так. Мына акалтекинби? Мына сулуулугун караңыздар. Мына жээде качка өлө сулуу бейлер экен. Мына, мыналар боз да мисалы үчүн. Сары качка. Мына акалтекин окшойт эми. Шундай бейлер өзү аз кал. Кана көрүңүздөр, мына экөө точно жаш бей. Бул дагы жаш, мына көрүп турасыздар, туурабы? Мына дагы жаш. Мына 2-3 тууганга окшоп кебетесинен көрүнүп турат. Мыналар дагы жаш. Мына көрүп атасыздарбы? Мына жаш, мына тору. Булардын дагы байкелер, баалар келишимдүү. Эл катары эле баа коюлат. Буйруса келип сүйлөшөсүздөр, ар кандай да простачы. Сурайсыздар, жалаң кулундууну алсак, же бооздорун алсак, же жаш байталдарын алсак кандай болот? Же биринчи, же экинчи, ушуну дүң алсак кандай болот деп сурай бересиздер. Баарыначы. Эми ар кандай баа. Мына өзүңүздөр да көрүп турасыздар, Жакшылап көрдүңүздөр, жактырган болсоңуздар көрүңүздөр, алыңыздар, баалары келишимдүү. Нол жакта дагы мына 1 жаш, 1,5 жаштык тайлар бар. Ушулар да келип көрө бересиздер, ушерде турат. Тайлар кыйкырып эмелерин өзүңүздөр да жана байкадыңыздар, туурабы? Мындай. Арада мондай ургачылары дагы бар. Оппа, эркектери дагы аралаш. Мына ол жактарда болсо кунандар. Ушуларды да келип көрө бересиз. Ушул жерде кыскасы кулундуудан баштап боз, байтал. Анан кийин байкелер, Ушундай эркек тай, ургач тай бүт баары бар. Россиядан бир партия болуп келди. Кызыккандар болсо чалып, байланышып көрө бериңиздер байкелер, үндөрүн да угуп атасыздар. Хоппа. Мына кулундар. Машалла. Жакшы. Алыскы жол, бир аз жүдөп келет, бирок убакыт өткөн сайын өзүнө келет, Ушуларды келип көрүңүздөр, ушул жылкылар жаккан болсо алыңыздар. Бул байкелер Ленскийде турат, Ленскийди билесиздер, ушул жерден келип көрө бересиздер.